кээ бирөө океандын ар жагына кетсе, кээ бирөө Россиянын Камчаткасынан баштап Москвага чейин баарыбыз тарадык. Туш-туш тарапка тарадык. Каплет уйкусунан ойготконго себепкер болгон чоң казат. Көрүнгөн эски, сасык, бети көө болгон саясатчылар менен кандай бириге алабыз дебей, бизге, улуу муунга, прогрессивдүү жаштарга чыныгы тазалардын биригүүсүн көргөзгүлө. Чыныгы тазалардын классикалык биригүүсүн бизге көргөзгүлө. Ошондо силерди болгон жаш муун, улуу муундагы колдойт. Анткени эски саясатчылардын биз максатын баарын көрүп турабыз. Беттери көө, көөнүн үстүнө макияж сүйкөйт, макияждын үстүнө маскаларды кийишет. Жалгыз бийликке гана барыш үчүн. Бийликте жүрбөдүбү 29 жыл. Көрбөдүкпү ушул туңгуюк алып келген ошо бийликтеги билармандар көрүнгөн коалицияны түзө калып, элдин башын айлантат. Биз ошондон тажадык. Ушул 30 жылда отабыз, 30 жылдан бери айтканы чын өзгөрүү болбой койду Кыргызстандачы. Такыр өзгөрүү жок. Жерлерибиздин баары эле кетип атат. Мыкты жигиттерибиз, мыкты кыздарыбыздын баары чет өлкөгө кетип атышат. Кыргызстандын бир келечеги жок болуп калды. Ошо өзгөртүү үчүн биз таза адамдар иштеш керек да бул жерге келипчи. Элим, жерим деген жүрөгүндө иманы бар адамдар иштеш керек да. Ачык айтканда, ушул мен көргөн жокмун да. Ушул азыркы учурда, буга чейинки учурда ушул кайсыл партияны шайлайм, кайсы адамдарды шайлайм деп татыктуу жок, чын ачык айтканда. Ушу кимди шайлайм деп ушундай ойлонуп жүргөн болчумун да. Анан Кудайым бир бизге берип атат, ушул чоң казат деп чыгып атат да. Сыймык Жапыкеев байкебиз элдин айта албай жүргөн, жүрөгүндөгү көп нерсени айтам деп жүргөндөрдүн баарын айтып салды окшойт. Ушу чоң казатты мен да колдойм. Ушу чоң казатка дагы эле каалайм, ошо Кудайым буйруп, ушундай таза байкелерибиз, таза бир туугандарыбыз чоң казатка биригип, ушул бир чоң казат болуп чыгышса, аябай жакшы болот эле. Ушул таза адамдар келип Кыргызстандыбызды өзгөртпөсө болбой калды. Бул азыркы иштеп аткандар, 30 жылдан бери иштеп аткандардан бир эме жок, өзгөрүү жок. Же булар иштебей атат, же колдорунан келбей атат да эч нерсечи. Ошон үчүн жаңылар келип иштеп, бир көрбөйлү ушу жаңыларды бир. Өзгөрүү алып келбесе Кыргызстанга болбойт го дейм. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Интернет блоктарынан азыр көрүп жатасыздар. Акыркы кабарларды Сыймык байкенин айтып атканын баары тең чындык деп ойлойм. Эми жаштар таза адамдар келсе экен деп өзү дагы чындыкты айтып эле чыркап атат. Анан биз жаштар, мен өзүмдүн теңтуштарым жана айылдаштагы айылдаш тааныштарым баарыбыз эле колдойбуз. Кудай буйруса Сыймык байкени. Чындыкты айткан кишилер жаман көрүнө берет да негизи. Бирок байке элим жерим деген байкени кантип колдой коебуз? Элим жерим деп күйүп атат, бушап атат. Эмоцияга алдырып жиберип атат байке. Эми ошо байкени колдойбуз эле да, Кудай буйруса. Мындан ары колдойбуз. Иштерине ийгилик байкенин. Байке алга. Биз да колдойбуз. Мен Сыймыктын элге деп жасаган мамилеси, эл үчүн деген позициясы, элди колдогону жана жемкорлуктарды метин айтып көзгө айткандыгы бүт баары мага жагат. Мен Сыймыкты колдоймун. Сыймыктын эне атасын баардыгын тааныган адаммын. Бөкөнбаев айылынын тургунумун. Анан эми болбойт эле элдик кыймыл болуп аткандан кийин, коррупцияны айтып аткандан кийин, ушуга тикеме-тике туруп, элдин жанакыреки колдоосун алып аткандан кийин, башыңарды дагы өйдө көтөрүп, дагы жаман ишке чалдыкпай, андай мындай сөздөргө алдырбай Сыймык алдыңа кетейин, өзүңдү токтоо кармап, баардык нерсени мыйзам жолунда чечишиңди мен сенден көптөн көп суранамын.
сендей балдарыбыз бар үчүн биз сыймыктанабыз. Бөкөнбаев эле жана жалпы эле кыргыз эле башыңды көтөрүп, андай мындай жаман жуман сөзгө алдырбай баштаган кызматыңды тететик аягына чейин чыгарууңду мен суранамын. Анан эми боор экил жерде жемкорлорго айтарым, ушундай баш көтөргөн балдарга бутуңарды тозбой, өзүңөрдүн кандай элге жасаган мамилеңер кандай ушунчалык терс экенин бир кичине жок дегенде аз да болсо сезип, жанакы көптөгөн жеген ичкендериңерди ушул закон алдында же болбосо бир момдуп көтөрүп чыкканда эмес, ушу элге жумшап, өзүңөрдүн кетирген кемчиликтериңерди туура сезсеңер деп ойлоймун. Жаш чыгып келаткан балдарга бутуңарды тозбогула, асылбагыла балдарга. Жеген ичкениңерди эл журт, Моорекил кыргыз эли бүт көрүп турат. Жанакы мигранттардын көз жашы, мигранттардын тетиги алыс жакта калганы бүт эле ушул Моорекил мамлекеттик кызматкерлердин күнөөсү экенин эл туп-туура көрүп турат. Мен баягы жиним келген боюнча, ачуу деңиз, ачуум келген боюнча ушул сөзүмдү да айтарга кандай сөз таап ушуларга жеткиреримди билбей, Моорекилдей токтоп калып атам. Кечирип койгула айланайындар. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен Бөкөнбаев айылынын тургунумун. Атым Жумалиева Кылымхан. Өзүмдү тааныштырып кетсем, Чүй областынан болом, атым Милан. Мен бул айтып чыгып аткан себебим чоң газаптын көптөгөн видеолорун көрдүм. Анан бул чоң газаптан Сыймык байке туура сүйлөп атат. Бул нерсени буга чейинкилер эч ким айткан эмес. Мындай нерсе эч ким кылган эмес. Бул Сыймык байке кыргыз элин жерин коргоп калалы деген ниетте айтып келатат. Бул байке ушул чындыкты айтып аткан болсо, калган башкалары бул Сыймык байкени жамандашып, каралап, кандайдыр бир буга дагы бир башка бирөөлөр залакасын тийгизип бул байкеге туура эмес иш кылып атат окшойт да. Ушул байкени андан көрө чыныгы ниеттен кыргыз элим жакшылап бир ойлонуп, бир жакшы бир ниетте элибиз, жерибиз оң болушу үчүн бир жакшы ниетте бир чогулуп, биргелешип бир иш кылсак жакшы болмок. Мен ушуну Сыймык Жапакеев байкени чоң газапты колдойм. Оор кырдаалда чындыкты чыркырата айтып, өзүнүн эркинин күчтүүлүгүн көрсөтүп чыккан чоң газат кыймылы. 25 жылдан бери ичип жеп, мамлекетибизди тоногон эски саясатчылар менен бирикпей, элин жерин ойлогон таза адамдар менен бириксеңиздер, сиздерди улуу муундагы, жаш муундагы колдойт деп ишенем. Бүгүнкү күндө элин жерин ойлогон, мамлекети үчүн күйгөн таза адамдар жок эмес. Ошондой адамдар менен биригип, бүгүнкү кылып жаткан ишиңиздер менен, эркиңиздер менен мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө себепкер болот деп толук ишенем. Чоң газапты колдойм. Туура көрөм Сыймык мырзанын айтып атканынча. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз, кыргыз элим. Барсыңарбы? Батыр элибиз деп койдуңар. Манас адам утпагыз. Бир 5 мүнөттүк эмне эмете албай койдуңарга мындай. Айта албай койдуңарга мындай. Чынды чын, акта караны кара депчи. Анан бир жаман жуман нерселерге мындай кыйын болосуңар, өйдө төмөн сүйлөп. Колдоп койсоңор болот, бир видео обращение алып койбойсуңар. Бой, биз сени колдойбуз Сыймык мырза, Сыймык байке, Сыймыгынын деп. Ушуга жарабай койдуңарго. Жок деп класс басып койсоңор болот. Ана Батыр эл нурпактар, Батыр эл нурпак мындай болбойт. Тентип кеттик го биз, тентип. Качанга ушинтип жүрөбүз мына. Бор айтып аткан жемкорлор мына мамлекет катары жок болойн деп эметип калдык да мынакей. Өлүгү эместе бизде мына артка кетип баратабызбы эмне болот? Көрүп атасызбы мына? Сүйлөсөк да болобу? Укугубуз барбы биз айтканга? Же болбойбу? Мыйзам чегинде мындай. Барсыңарбы? 5 мүнөттүк бөлүп койгулачы. Мына мен чай ичип отуруп сүйлөп атам мынакей.
башка нерсе мүмкүнчүлүк табасыңар да ушундай таппайсың. Анан биз мындай тигиндей деп биз кош элдерден уялып эчтекебиз калбай калды биз. Анан биз мындайбыз тигиндейбиз деп ойгозуңар мына кыргыз эли баатыр элдин урпактары десиңер баатыр элдин урпактары мындай болбойт айтсаңар болот кана. 30-дан бери айтылбаган нерсенин баарын айтып атат да мынакей. По-фамилийно айтып берип атат да жемкорлорду. Ой, мындай болду, тигиндей болду депчи. Бул баланча жетти, тээден жетти деп санап берип атат, айтып атат менен силерден жөн эле колдоо керек болуп деп сурап атат го. Мен камаган жатат деп. Дагы кандай керек силерге муну? Мен таң калам анан биле кыйын болсо жаман бир каяктан бир хат бир журнал эмелер келсе, бир жылдыз көрөсүңөр бир каяктан болбогон нерсенин баарын комментарий жазып, айтып, оюңарды айтып, буту менен бир эки ырчы урушуп кетсе бир жаман эмелерин бар да кыйын болуп. Могу бир чындыкты айтып атат го мына. Кудайдын алдынан уялсаңар болот. Эркектер барбы? Же эркектер жокпу кыргыз элинде? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен өзүм тааныштырып кетейин, Чүй областынан болом, атым Асхат болот. Могу азыркы Кыргызстанда болуп аткан кырдаалар боюнча биртке оюмду билгизип коеюн дедим эле. Могу 2020 буйруса шайлоо келатат күзүндө. Анан тиги партия, бул партия деп дагы кыргыз эл, карапайым эл эчтекени билбей эле бөлүнөбүз дагы. Анан ушу кыргыз элиме биртке оюмду билгизип кетейин дедим эле. Булар жыргатпайт. 30 жылдан бери жыргатпаган, анан 2020 өтүп кетип жыргатмак беле. Кайра эле ошол жашоо болот. Урматтуу элим, мындай тамдаганды билейлик, адилеттүүлүктү карайлык. Ынтымакка келейлик эртерээк кыргыз элим. Урматтуу кыргыз элим. Анан могу чоң казат кыймыл боюнча биртке оюм билгизип коеюн дедим эле. Мисалы ошол чоң казатына Сыймык, Максат байкелери сүйлөп атат. Ошолорду мен туура деп эсептейм, колдойм дагы, үй бүлөм менен, семьям менен колдойм мен аларды. Буга чейин эч ким минтип айткан да эмес коррупционерлер жөнүндө. Мына айтып атат. Мен колдойм буларды, чын деп эсептейм буларды. Анан элим, кыргыз элим биртке ойгонойлук, ынтымакка келейлик, кайдыгерликти унтайлык. Үйдө олтуруп эле лайт басып эле баатыр болбой. Иш жүзүндө бирдеке көргөзөйлүк, урматтуу элим, карапайым эл, биригейлик. Биртке тыйынга алданбайлык. Итак эле алдап келди булар. Булар биздин ата-бабаларыбызды эле алдап келген. Эми бизди алдайт. Биз да алданабыз буларга, ишенип койгула. Эртең кыйратам, чойротом дейт. Анча-мынча байкелерибиз болсо, ошол жерде тың-тың биртке жүргөн байкелерибиз болсо, биртке тыйынга алат да бизди иштетет кайра. Өз үстүнө байкелерибиз. Буга сал, тиге сал деп. Ал өзү жыргайт. Биз карапайым эл кайра эле үрүп кала беребиз, урматтуу элим, биртке мындай ойлонойлук жай. Бул мекен керек баарыбызга. Канча деген элдин жери жок, мамлекети жок. Бизге Кудай Таалам берди го мамлекет. Ушу мамлекетке татыктуу жигиттерден болойлук кыргыз элим. Кайдыгер карабай. Жашоо кыйын болуп атат. Тияка иштейин десең деле жумуш жок, бияка иштейин десең деле жумуш жок. Анан темселеп көрүнгөн жака кетебиз. Көрүнгөн байдын астына оруп иштейбиз анан. Мен өзүм болсом могу строительный компанияларда иштейм мына. Стройкада. Болбойт аныңчы. Жетпейт. Кредит деген бар. Булар бизди вообще ойлобой калды. Урматтуу элим. Ойгонойлукчу кыргыз эли, ойгонойлукчу барбызбы же жокпузбу? Алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу агайым журт. Мен Кыргызстандын жаганы катары өз оюмду билдирип кетким келет. Чоң казат кыймыл тууралуу. Азыркы учурда чоң казатка каршы болуп жаткан укмуш кароолор болуп жатат. Анын баарын биз көрүүдөбүз, билип турабыз. Ошого кайрылып кетет элем. Ар бир Кыргызстандын жараны патриот адамдар, чоң казатты колдойм дегендер ар бириңерден видео обращение кылып жөнөтүп, чоң казатты колдойм деп моралдык жактан поддержка кылганыңарды мен суранып кетем. Анткени ушунча жыл бою көрүп келатабыз, эч кандай жылыш ордубуздан
жылыш жок. Ошондуктан ар бириңерден суранып кетет элем. Поддержка катары, колдоо катары видео обращение кылып, ушу жакында шайлоо да келатат. Көрүп жатабыз, шайлоо ар жылы кандай өтөт. Ошол эле сөздөр, ошол эле көздөр, ошол эле убадалар болот, бирок анын аткарылышы кыйын. Бул уже ушул система кыргыз элине сиңип калган да. Ошону быйылдан кеч калтырбай ар нерсенин өз убагында болгон жакшы дейт. Уже убагы деле келди деп ойлойм. Уже эл деле чыдабайт, эл деле ооруп көрүп, уже аң сезим ойгоно баштады. Ушу чоң азатты колдоо, ар бириңер видео обращение кылып, видео кайрылуу жасап, чоң азатты колдоп кеткенге баардыгыңарды чакырам. Бизден кеткен болсо кечирип коңуздар.